1920-жылдары Совет өкмөтү пайда болуп, анан жерлерде отуруп ташуу жүрүп жатканда биздин тоо ташта сай-сайларда жүргөн ата бабаларыбыз келип, ушул Тосор айылынын аймагына орун алышып, там салышып, колхоз уюшулуп калган маалдарда Ускакбаев Байгазы атабыз 1894-1961 жылдары жашап өткөн атабыз, жарыктуу киши. Ушул Тоголок молдодон алган билимин, ариф тамгаларын үйрөтүп, айылдын жаштарын чогултуп, Саз деген жерде алгачкы мектепти ачат. Анан ал жерде дегенде Малгара деген атабыздын жыгач тамын пайдаланып, ал жыгачтан кийинчерээк 30-жылдардын алгачкы жылдарында Тосор айылынын азыркы Төрткүл деген күн батыш тарабындагы жерден жыгач үйдү көчүрүп келип, алгачкы 2 класс ачылып, бир 30дай окуучуну окутуп, анан согуштун алгачкы жылдарында ушул азыркы биздин мектеп турган жерде башка дагы корпустар кошулуп, анан жылдан жылга чоңойгондон чоңойуп отуруп, бүгүнкү күндө 60га жакын окуучу окуган мектебибиз бар. Тосор айылыбыздын тарыхы менен Тосор мектебибиздин тарыхы окшош. Эсептегенде Тосор айылы 1860-жылдары жерден аталып калган. Буга чейин Тосор айылыбыздын аталышы Акчи болгон. Эрт абалды менен байланыштырып жүрүшөт. Тосор айылынын атын Тосор деген сөздөн келип чыккан. Душмандарды, калмактарды, ойротторду ушул жерден тозуп, анан олжого түшкөн жылкыларга коңшу тамга айылынан тамга баскан үчүн Тосор деп Тосор, тамга деп тамга аталып калган деп айтылып жүрөт. Анан Тосор жергебиз ушундай тарыхый эстеликтерге өтө бай. Жерде палеолит доорунан, мезолит доорунан, неолит доорунда таандык көп археологиялык казуулар жүргүзүлүп, 2001-жылы Новосибирск менен Бишкектеги университеттин студенттери, археологдор келип, мындай казуулар жүргүзүп кеткен. 3000ден ашык экспонат табылган. Байыркы таш доорунда таандык таш куралдар табылган. Анын көбү бүгүнкү күндө биздин Борбордук Бишкектеги Борбордук музейибизде сакталуу. Мектебибиздеги музейдин ачылып калуу тарыхына токтоло кетсек, 2005-2006 жылдары директорубуз Баратбаев эжейдин аркасы менен, демилгеси менен, дагы райондогу эжелердин жардамы менен мектеп окуучуларын, эже агайларды, айылдаштарды ушул нерсеге тартып, анан экспонаттарды чогултуп, биз алгач уюштурабыз музейде. Анан жыйынтыгы жаман болгон жок. Көп конкурстарга катышып, 2016-жылы Отличный музей деген мектептин музей деген наамга татыганбыз. Андан кийин Ардак грамотага татыганбыз. Тарыхый жерин таануу боюнча. Анда Мамедкадыр Назир эже жетектечү. Андан кийин 2020-жылы Раматов Мурат Сайдинович аким болуп турган кезде акимияттын ыраазычылык алганбыз. 1995-жылы Бектемир Алымбеков деген атабыздын 95-ке чыккан болгон атабыздын жайын казууда Тосордун батыш жагындагы Төрткүл деген жерибизде мурда 11-кылымга таандык кермен сарай болгон экен. Ушул кермен сарайдын ордунда кийин 45-жылы академик Бернштам казууларды жүргүзүп кеткенден кийин ал жерге адамдар ушул согуш жылдарында кыргыз молдон көп каза болуп, өздөрүнө айланып калганда 95-жылы жаргызып атылды ошол балдар тапкан кумара. Окумуштуулардын айтуусу боюнча 11-жылда таандык деп аталат. Мына Тосордо мындай тарыхый эстеликтер көп. Окумуштуулар келип археологиялык казуулар жүргүзүп, ал жөнүндө дагы тектерди жазып бизге эле кылып беришкен.
Тосор айылынан Улуу Ата мекен согушка 1941-45 деп атабыз, бирок керек болсо Фин согушуна да качкан аталар бар экен. Кийин да тактадык. 39-дан баштап 45-ке чейинки Тосор айылынан согушка аттанып, 117 батырдын ысмы Улуу жеңиштин 70 жылына арналган эстеликке жазылды. Бирок ол жерде 117 батырдын кайтпай калганы дагы келип каза тапкан да болду да. Ошон ичинен кайтпай калганы 54 болгон согуш убагында. Белгисиз кеткендер да болду. Тосордон 1942 жылы кан күйгөн согушка аттанып, 43 жылы Днепр дарыясынын жээгинде Днепропетровск шаарынын тегерегиндеги Айрым штаттарды бошотууда батырларча курман болуп, Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган Салакун Мукаш атага өзгөчө токтосок болот. Себеп дегенде бул кишинин тагдыры Тосор эли 5 атадан тарасак, ошонун 5-синен жалгыз уул болуп, анан 5-атабыз ошо менен Салакун Мукаш атанын өмүрүнөн кийин өлгөндөн кийин токтоп калган. Бирок айылдаштары эле эмес, керек болсо ошол Мукаш Салакуновдун коюлган жериндеги Днепропетровск шаарында бул кишинин ысына ат жүргөн көчө бар, проспекти бар. Номер 52 мектеп дагы ошол проспектиге жайгашкан. Улуу жеңиш байрамы күндөрү өлбөс полк деп окуучулардын жардамы менен, ага эжелердин коштоосу менен, айылдаштардын катышуусу менен балдар Улуу Ата мекен согуштун баатырларына таазим алышып, айылдан парад өткөрүшөт. Улуу жеңиштин 70 жылына арналып мектепке жакын жерде салынган баатырларга арналган эстелик жанында гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулуп, эскерилип турулат. Тосор айылынын кийинки муундарынын ичинен өлкөбүздө болгон ар бир тарыхый окуялардан кур калбап турбуз. Мисалы үчүн Афган согушу 79-89 жылдарда ошол жака чакырылып, кадрлык офицерлер болгон арасында катардагы жоокерлер болгон. Ошолордун баарын тең сүрөттөрү, өмүр баяндары жазылган мындай буклеттерибиз, баннерлерибиз бар. Буларды окуучулар көрүп таасирленишет. Андан кийинки 99-2000 жылдарда биздин айылдан дагы мындай эр-азаматтарыбыз Баткенге барып, өздөрүнүн жигиттик милдеттерин аткарып келишти. Тажик болгон чек арасында да биздин айылдан эр-азаматтар Сакен уулу Алишер, Казиев Талбек бүгүнкү күндө Жети Өзү райондук ардагерлердин төрагасы, буларда кызмат кылып, өздөрүнүн антына бекем турушкан. Жылдын 16-18 сентябрында болгон каргашал окуяда баатырларча курман болгон биздин айылдын кулуну, ушул мектептин бүтүрүүчүсү Анатбеков Агадил Анатбекович болду. Анатбеков Агадил болгону 23 жашта болчу. Ал Жети Өзү районуна караштуу Тосор айылында туулган. Мунун жоокердин сөөгү өзү туулуп өскөн жерине алынып келинип, жерге берилди. Тосор жаштар уюму тарабынан мекен үчүн жан берген аскердин элесине арналып, айкел тургузулуп, ага багышталып, Куран түшүрүлдү.